Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи жыйыны өттү. Ага Орусия, Казакстан, Катар, Түштүк Корея, АКШ, Украина мамлекеттеринен жана Бириккен Араб Эмирликтеринен келген мекендештер катышты. Жыйындын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков Орусиядагы кыргыз мигранттарын абалы бир топ жакшыргандыгын айтып, бул үчүн Орусия президентине рахмат айтып, эки өлкө ортосунда ишенимдүү саясий диалог бар экенин белгиледи. Жээнбеков Путиндин жеке колдоосунда Орусияда кыргызстандыктарга миграциялык жеңилдик жана кара тизмеден чыгуу мүмкүнчүлүгү берилгенин айтты. Ошондой эле Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен Орусияда иштөөгө шарт түзүлгөнүн кошумчалады. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын 1 миллион 200 миңи Орусияда жана алардын 500 миңдеги орус жарандыгын алган. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси Алина Шаикова 5 августка чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берүүгө келбесе, ага издөө жарыяланат. Бул маалыматты бүгүн 2 августта Улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз кызматы таратты. Улуттук коопсуздук тергөө башкы башкармалыгы жаңы муун паспорттарын даярдоо боюнча кызматты сатып алуудагы коррупция факты боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын Инфоком мамлекеттик ишканасынын Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кызматкерлерине карата козголгон кылмыш иш боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Кылмыш иштин фигуранттарынын бири мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку төрайымы Алина Шаикова. Улуттук коопсуздук кызматы Шаикованын жактоочусу аркылуу бир нече жолу суракка чакыруу жөнөткөн. Ал 5 августка чейин суракка жана башка тергөө иштерин жүргүзүүгө келбесе, жазык процесстик кодекстеги 239-биринин негизинде Шаиковага издөө жарыяланат деп айтылат маалыматта. Кыз ала качуу иштери мурдага салыштырмалуу азайганы менен кайрадан улантылып жатканы боюнча бүгүн 3 августта Борбордук Азиядагы адам укуктарын коргоо боюнча конгресс тарабынан уюштурулган тегерек стол болуп өттү. Иш-чарага тиешелүү министрликтердин кызматкерлери, бейөкмөт уюмдарынын жетекчилери жана өкүлдөрү, журналисттер катышты. Тегерек столдун жүрүшүндө кыз ала качууга каршы темада ар тараптуу талкуулар уюштурулду. Ошону менен бирге бул жаатта жергиликтүү бийлик, укук коргоо кызматкерлери менен коомчулук тыгыз кызматташтыкта иш алып барышса деген ойлор кеңири талкууга коюлду. Ал эми Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков акыркы 6 айда бул факты боюнча 118 кылмыш иши козголгонун айтты. Бүгүнкү күндө ала качуу боюнча 118 факты катталып, аларга кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери тарабынан коомчулукта түшүндүрүү иштерин жүргүзүү улантылууда, деди Рыспеков.